Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздердин каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сурам жылоо койбодум белем, ошо парламентке жогорку кеңешке койсомбу же койбосомбу деп. Ошондо сиздер ушул 3000ден 4000ден ашык киши добуш салып, 3,5 миң деп көргөм. Акыркы жолу ошо 70% кой дешти да, дедиңиздер. 70% кой дедиңиздер. Албетте барып туруп Боршайкомго ниетимди билдирип келдим. Жумушчу топтун атына арызды жаздым, арыз кабыл алынды жана алдын ала мындай каттуу өттү да, бирок албетте толук каттуу өтүш үчүн дагы кошумча маалыматтарды беришим керек. Анын ичинен эки эң маанилүү нерсе: биринчиден, ошо толугу менен бүт баягы документтерди нотариустан бекитип туруп тапшырышым керек экен. Экинчиден, 300 миң сом которушум керек экен Борбордук шайлоо комиссиясынын эсептерине. Албетте өзүмдө биртке акча бар болчу эми күнүмдүк жашоого, айлык нерселерге, баягы үй бүлө бала чака дегендей. Бирок 300 миң бул чоң эле акча, бир топ эле акча да. Бул деген 3,5 миң долларга жакын да, 3,4 миң, 3,5 миң доллар. Анан албетте бул жерде жардамыңыздар болмоюнча мен ойлоп атам, мөөнөткө чейин акчаны жыйнаш кыйыныраак болуп калат да. Ошентип мага бир ошо эгерде чын эле элдин тандоосу болсо, чын эле эл деген мага айтса, урматтуу ошо мен көрүүчүлөрүм, Кыргыз Республикасынын жарандары, кой бул бала экономист, бул бала саясаттануучу, кел өт десеңиздер, кайсы бир бөлүгүн өз чөнтөгүм менен чыгара алам, бирок көбүнчө ошо сиздерден жардам керек болуп калат, сиздерден кадимкидей эсепке которуулар керек болуп калат. Мыйзам боюнча бир гана эки тандалган банктын эсебине койсо болот экен акчаны, жана ошо талапкерлерге ушул взносту койгонго жана агитацияны каржылаганга атайын эсеп ачылат. Ошол эле эсепке эле акчаны которсо болот экен. Башка банктардан баягы которуу аркылуу же болбосо ошол мурунку РСК банк же азыркы Элдинг банк, ошол жерден эсеп ачылды. Аяка барып ошол банктан касса аркылуу которуш керек экен да, ошол кандидаттын эсебине акчаларды. Ошондой кандай дейсиздер туугандар, ошо чын эле ушул бюджетке которо турчу, кайтарылбачу акчаны жыйнаганга жардам бере аласыздарбы? Анткени мындайдан карасак, бул акча кайтарылбайт, бул түзмө-түз бюджетке кетет жана шайлоону каржылаганга керектелет да. Ошондуктан карызга эмес, кадимкидей мындай кайтарымсыз акча керек болуп жатат да. Сурап жатам сиздерден. Эгерде чын эле татыктуусуң, иштеп бересиң десеңиздер, анда мурун эгерде баягы кандидаттар акча таратып элдин добушун сатып алса, бул да шайлоодо кандай болор экен көрөлү. Азыр болсо тескерисинче болуп атат да, ошо шайлоочулар кандидатты жумушка алып аткандай болуп атат да. Албетте баягы 3,5 миң доллар, мисалы үчүн 5 жылга бөлгөндө аз эле акча болуп калат, бирок кантсе да шайлоочулар кандидаттын укугун, баягы шайланышка укугун сатып алуучудай ушундай баягы система калыптанып атат да биздин өлкөдө. Ошо биздин президентибиз, биздин баягы бийликтегилерибиз ушундай жаңы бир системаны орнотуп атышат. Бул система эгерде чыны ойдогудай иштесе, абдан сонун болчудай да. Андай эмесе, сөздүн токотер жери, реквизит ачылды, реквизиттин атына эгерде мага баягы кой, акчаңды төлөп беребиз, жардам беребиз жыйнап бергенге, ошо мындан ары депутаттыкка, талапкерликке кой, анан шайлайбыз десеңиздер, биринчиден ошо кайсы округ мага бөлүнүп берилди? Бул деген 23-чү шайлоо округу, Первомай району кирет, ичине Сокулук кирет, пригородная айыл кирет. Негизи Бишкектин ошо баягы аэропортко карай, 1-май районунун ортосу жана Бишкектин ошол аэропортко карай аймактар кирет экен да. Албетте мен көнгөн адатымча эле YouTube аркылуу рекламамды кылат болушум керек. Азыр рекламага, агитацияга тыюу салынган. Албетте ал реклама бир гана 10 ноябрдан кийин башталат. Ал эми ага чейин ошо райондогу баягы андан кийин дагы ошо калк менен жолукканга жол алам да. Ага чейин избирательный залогду жыйнаш керек. Ошон үчүн эгерде сиздер баягы мени талапкерлер арасына
көрөйүн десеңиздер, анда ошо РСК банктын эсебине бул деген баягы эсеп номери 1-2-9-0-0-4-7-8-9-0-0-4-4-9-6-6. Ошо баягы экрандан да көрсөтүлөт. Ушул эсепке сом менен эле салса болот экен. Бир киши 500 миңден ашырбаш керек экен. Эгерде ашырса, мыйзам боюнча акчаны кайтарышыбыз керек да. Анан БИК 12-904 да, ошо БИК аркылуу көрсөтүп, баягы жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер Шаршеев Искендер Шеримбековичтин атына баягы акча, салым, орусчасы айтканда пожертвование же салым же кошумча деп койсоңуздар, акча эсепке толсо, мен ойлойм 300 миңге чейин жетсе же жетпесе дагы кичине акчам өзүмдүкү бар. Ошону кошуп туруп тапшырабыз. Албетте ар бир күнүмгө түшкөн акчанын баягы эсебин маалыматын силерге мындай отчет катары жарыялап турам. Эмнеси бар экен? Эсепти ачып көрөбүз да, ким канча салган экен. Эгерде мисалы үчүн жок эме анонимдүү түрдө салам десеңиздер, мыйзам ага жол бербейт да. Алыскы чет элден салам десеңиздер да мыйзам ага жол бербейт экен. Ошон үчүн отчет берип турабыз. Боршой коомго дагы, ошо каналдарымда дагы, социалдык тармактарымда да акырындан бери баштайм. Анан эгерде суроолор болуп калса, жыйналбай калсачы акча, өзүңдүкү да жетпей калсачы десеңиздер, анда айла жок, баягы акчаны кайра ээлерине которуп беришиңиз керек мыйзам боюнча да. Бирок акча жыйналып калса, ал кайтарымдуу эмес, ошону эстеп алгыла, ошо карызга алып аткан жокмун сиздердин акчаны. Ал түзмө-түз мамлекеттик бюджетке кетет да, жана ушул шайлоону каржылаганга жана башка мамлекеттик чыгымдарга коротулуп калат. Мына ушундай, эгерде колдон десеңиздер акчаны салып берсеңиздер, андан ары 300 миң жыйналса, талапкерликке кирип, катталып, күрөштү баштайбыз. Грузияда эмне болуп атканын бир аз карайлы да. Анда эмесе роликке өтөлү. Октябрь же болсо 9 айынын баш шатында Грузияда кайра тополоң болуп жатат да. Биякта жергиликтүү шайлоо болуп кетти. Ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу 4-9 айынында. Бул нерсе саясий кризисти жаратты. Аны башкаруучу партия Грузия же болсо грузиялык кыял деген партия, грузиялык арман десе, өзүнүн жеңиши боюнча ошо айтты да, бүт жергиликтүү бийликтерде шайлоо өткөндөн кийин биз бар бүт муниципалитеттерден жеңдик деп жарыялады. Бирок оппозиция ага каршы чыкты жана бойкот жарыялады. Бойкоттун эсебинен шайлоочулардын саны 20 или 25% келди ушу шайлоочу баягы участокторго да, округторго. Мына козголооңду пайда кылды. Ошо каршы чыгуучулар бийликке акырында күч колдонуп ичти дагы, ошо милициясы менен, Грузиянын полиция деп коет, полициясы менен ошо чаташып кетип, мушташып ичти жана президенттик хан сарайды басканга аракет кылышты да. 4-5 ошо 9 айында билисинин ортосу толугу менен кыймылдабай калды. Аяктан бүт баягы ичиндеги жолдор жабылды, баррикадалар түзүлдү. Албетте баягы Орусиянын желектерин ошо оппозиция өрттөдү жана автомобилдердин баягы унаалардын шыналарын дагы өрттөдү, дөңгөлөктөрүн. Жана ошо грузиндик кыялдан же грузиндик армандан бийликти кайтарып бергиле элге деп талап коюшту. Ушул жерден дагы ошо президенттик хан сарайга басып киргенге аракет кылышты, заборлорун талкалашты, баягы биздегидей да, бир кезде бизде көп эле жолу бизде ошондой нерсе болгон. Анан албетте ушуну уюштурган оппозиция жок, бул тынч эле митинг болуп атат деп айтышты, бирок полиция аны жоктура эмес, силер деген мамлекеттик төңкөрүш жасаганга аракеттесиңер деп оппозицияны ошо кармаганга аракет кылышты. Акырында ошо 6-сында 9 айынын кармашты да, 6-7 кишини оппозициянын лидерлери катары. Ираклий Кубахидзе оппозицияны ошо аябай айыптады. Бул деген майдан, Евромайдан жасаганга аракет кылдыңар. Эл аралык күчтөр дагы ушуга катышты деп атат. Евробиримдик да ушуга катышты деп, Евробиримдик каржылады дейт. Евробиримдиктин атайын күчтөрү, чалгындоо, мындай жашыруун күчтөрү дагы катышты деп айтат провокаторлор. Прокуратура баягы айып салды ошо митинг уюштуруучуларга.
президент Михаил Кевалашвили президент алмашкан алардыкы мурунку ролигимден бери. Ушул баягы тынчсыздыктар чет элдик атайын кызматтар менен, баягы коопсуздук кызматтары менен ушу башкарылат деп айта баштады да. Анан Евро биримдик болсо жок, биз ага каршыбыз жок. Биз деген ушул демократияга урматыңарды көрсөтүүңөрдү талап кылабыз. Жок, бул баягы демократия кылып аткан ошо көчөдөгү жүргөн козголоңчуларга күч колдонбогула. Биз ошого туура эмес көрөбүз. Биз ошого баягы силерге сөгүш жарыялайбыз деп айтышты да бир сыйра. Бирок ошо Грузия бийлиги Брюссельди, Евро биримдиктин башчыларын ушул Грузиядагы болуп аткан чаң тополоңго түзмө-түз колуңар тиешелиңер бар деп ага айып салышты да. Анан албетте бул козголоң Грузияда оппозицияны экиге бөлүп салды. Бир мисалы үчүн бөлүгү биз деген эч качан радикалдык ишти кылбайбыз, күч колдонбойбуз дешти. Экинчи бөлүгү болсо биз кыргыздарда эле мисалы үчүн тез эле баарын чечип салабыз деп алар ошо катуу кетишти да. Алар жок, биз радикалдуу болобуз, биздин күч колдонобуз деп туруп алышты. Анан албетте бул деген козголоңдор уланды. Баягы 4-күндө башталып 5-inde, 6-сында ошо кечеки күнү, бүгүн да 7-синде уланып жатат Грузияда. Анан албетте бийлик көзөмөлдү күчөтүп атат, дагы кошумча күчтөрдү алып келип атат ошол борборлорго. Ошо бирок серепчилер айтып атат, бул деген түстүү революциялардын бүтүшү деп атат. Анткени Грузияда күнүмдүк эле көрүнүш болуп калды. Ошо козголоңдор баягы бийликке каршы чыккандар канча гана күч колдонобу, мушташабы, мушташпайбы, бийлик алмашпай койду. Такыр баягы мындай түстүү революциясынын духу дейт, жок дейт, уже бүттү түгөндү дейт. Бул деген эч кандай ийгиликке алып келген жок дейт оппозициясынын ушул иш аракеттери. Ошол эле кезде бийлик мурунку президент Саакашвилиге дагы айыптарды айта башташты да. 21-жылы камалган, билесиңер. Айтуусу боюнча аны абакта уу берип, баягы оор темир металлдардын кошулмаларын берип, анын ден соолугун такыр жаман кылып салышкан, арыктап да кеткен, ошо айнып да калган деп айтышат. Анткени ошо уу берип атып деп айтып атат да. Бирок биртиктүү улуттук кыймыл ЕНД деп коет, же БУК деп, БУК деп коелучу. Ошону жаш лидерлери Саакашвилини чыгарабыз, түрмөдөн абактан чыгаргыла деп талап коюшту. Бирок бийликтер мынакей бул Саакашвилинин да кылганы деп атышат да. Саакашвили ошого тиешелиги бар дейт. Саакашвили болсо социалдык тармактарда өзүнүн тарапкерлери талап койду, ошо алар аркылуу айтып атат. Z мууну дейт да. Z мууну бул билесиңер, бул деген аябай жаш балдар. Бул деген ошо азыркы 18 жаштан 12 жашка чейинки, 15 жашка чейинки балдар. Z муунду айтты, ошо өлкөнүн дейт чындык жолуна салгыла дейт да. Ошо жеңишке алып баргыла, чындык жеңисин, ошо күрөштү уланткыла, ошо империяга каршы, Орусия империясын айтса керек, революция кылгыла, ошо деп айтты. Грузиянын премьер-министри Кабахидзе айтат, бул деген 5-майдан уюштурган атат дейт ошо Саакашвили. Бул деген партиясы, ЕНД партиясы же БУК партиясы бул деген түзмө-түз акчаны батыштан алып атат деп айыптай баштады да. Бирок Саакашвилини бошошкон жок. Алардын баягы ал жаткан абакты барымтага алып же курчап же талкалашкан жок. Ага күчү жетпеди Грузия элиники. Анан азыр эч кандай мындай иш аракет жасашкан жок аны бошотконго да. Анан оппозиция жөн эле амнистия бергиле деп туруп алды. Баягы лозунгтарды кырып, ал нерсе албетте эч кандай мындай жакшы жыйынтыкка алып келбес да. Анан албетте бул Грузияда революцияларга иммунитет пайда болду деп да серепчилер айтып атат да. Бул деген Грузия такыр бийлик тотпой калды. Могу грузиялык кыял же грузиялык арман эч бир тотпой калды да. Оппозицияны жана мындан революция уюштуруш кыйыныраак болуп калды деп айтып атышат да. Саакашвили оппозициянын символу катары калып жатат. Бирок эч кандай мындай мүмкүнчүлүк болбой атат. Анын сырткары дагы кээ бир серепчилер ушу Грузиянын өзүндө бийликтери Туркияга да айыптарды айтканга үлгүрдү да. Туркия Эрдоган ушунун баарын кылып атат дейт да. Бирок Түркияныкы бүгүнкү күнү ошо аябай чектелүү да кийгилишкени. Бир гана издери кайерде байкалып атат. Анкаранын изи
Ажара республикасында байкалып атат да. Ажария деп коет орустар, же болбосо Ажара деп аталат. Ажар республикасы ошо Батумиде жайгашкан да. Батуминин жээги бүт ушул Ажария автономдук республика, өзгөчө укуктары бар. Ал баягы борбордук бийликтен кичине эркиндик, боштондуктары бар жана атайын экономикалык зона деп эсептелинген. Ошол жерге бир нече мен барып, инвесторлор менен жер издеп, ошол жерден Батумиден, ошол кезде да Трамп Тауэрге жер беришкен Ажаралар. Ошол жерден баягы инвестиция салганга ошо мен дагы ушу барып изилдеп келгем да ал жерлерди. Алар сонун такыр мындай мүмкүнчүлүктөрдү берип жүрүшкөн ошол кездерде. 2012 жылдары мисалы үчүн ал жерден гостиница салсаң 140 номерге, 150 номерге ошо баягы жерди бекер берет эле, бүт шаардык кызматтарды, коммуникацияларды бекер берет эле. Ажарияда айтып атат, Ажаранын эли өзү түрктөргө жакын да. Кадимкидей кыргызча сүйлөшөт, кээ бир сөздөрүн такыр мындай тез түшүнүп кетем да, мындай кадимкидей кыргызча. Ойлоп атышат баягы Түркия бул жерге түзмө-түз кандайдыр таасир кылып атат деп. Расмий Түркия 24-жылы Реджеп Тайып Эрдоган ошо Иракли Кобахидзеди грузиялык Кыял Арман деген партиясы жеңгенде тескерисинче жеңдиң, азаматсың деп майрамдоо сөздөрүн айткан, куттуктаган. Анан кийин дагы оппозиция талкалаганда Грузияны айткан, бул эмне деген кылгандык, талкалабагыла көчөлөрдү деп, ошо баягы кайршы ошо оппозицияга сөздөрдү сүйлөгөн расмий түрдө. Бирок Ажарияда Осмон империясы менен жакшы мындай аябай тыкыз байланыштар эң чекте сакталып келатат деп айтылат. Мисалы үчүн ошол Ажарияда 25-жылы ошо кышында, жыл башында ушул жерден дагы ушундай каршылыктар, козголоңдор болгон болчу, толкуулар. Аны мисалы үчүн ошо Орусияга каршы кандайдыр бир лозунгдарды айтып чыгышкан болчу Ажария эли. Аякта өзүнчө бир оппозициянын, Ажаранын лидери бар, Тебур Катамадзе дейт. Же болбосо Гафар Йылмаз дейт анын аты накта. Ошо Түркиянын жараны, бирок Ажарадан чыккан мухаджирлердин урпактарынан деп эсептелинет. Бул деген баягы Ажарадан Осмон империясына көчкөн иммигранттар да, ошо Осмон империясы кезинде 19-кылымда. Ал деген 16 январда 2025 жылы Батумиде колго түшкөн полициянын, Грузиянын күчтөрүнүн борбордук. Жана 48 күн ошо ачарчылык жарыялаган. Жана Түркияга кайра депортация болгон. Ошо 11-июнда 2025 жылы. Анан Катамадзе 2012 жылдан бери Грузияда жашаган ошо Түркиянын жараны өзү Ажариялык деп эсептелинген. Бул деген оппозициянын, Ажариянын лидери болуп калды, Ажариядагы оппозициянын лидери. Дайыма ошо желектерди алып чыккан Ажариянын жана Грузиянын. Жана бул жерден негизи ошого такап кээ учурда грузиялык бийлик бизге ошол Эрдоган кийлишип атат деген сөздөрдү да айтышат да. Бирок бул жолу анчалык катуу деле Эрдоган тарабынан эч кандай иш аракеттер байкалган жок да. Ушундай кызыктуу нерсе болду. Негизи бүгүнкү күнү ошо эл аралык байкоочулар да айтып атат, грузиялык Арман баары бир жеңди дейт оппозицияны, баары бир ошол муниципалитеттерден бийликти алды дейт. Жана бийлиги бекемдеп атат да. Анан азыркы ошо революциядагы эч кандай таасир же болбосо жыйынтык алып келбейт деп жатышат. Албетте бул жерден мисалы үчүн бүгүнкү күнү эки ошо тиреш болуп атат. Оппозиция жана жаш балдар келгиле ошо Евробиримдикти биргебиз дейт. Ал эми баягы уулгайгандар жок, грузиялык Арман менен бирге Орусия менен бир эле ошо баягы жакты карайлы деп. Биз Орусиянын кошунасыбыз, коңшу менен баары бир дос бололу, ынтымакта бололу деген сөздөр. Ушундай сөздөр менен ушундай экиге бөлүнүп Грузия, кээ учурда үчкө бөлүнүп, ортомчулар да бар да, центристтер. Тияка да, бияка да жок дебейт. Евробиримдикке каалайбыз дейт, бирок Орусия менен күрөшпөйбүз дегендер да бар да. Ошондой болуп атат. Албетте кайра жаңы ушундай козголоң болот жана бийлик алмашат деген прогноз серепчилердин бүт макулдашуусу боюнча 10-20 эле пайыз да. 50%дан ашканда болуп кетчү, бирок 50%га жетпейт да ошол серептер.
Ошондой анан албетте аны менен бирге ким билет, балким баягы улгайгандар бир аз дагы улгайып калса, жаштар дагы бир аз өсүп калса, балким кайра төңкөрүштөр деле болуп кетиши ыктымал да. Бирок ага чейин дагы бир топ убакыт бар окшойт. 1-2 саясий сезон бар окшойт да, 10-15 жылдай. Ошондой туугандар, анын аркасынан дагы ушу 5-9 айында Хамас Трамптын планын кабыл алды деп жатат. Трамптын планын кабыл алып, моюн сунуп атат, баягы мейли бүт куралдын баарын Мисир же болсо Египет армиясына тапшыралы деп, Мисирге жакын ушул коридорго жакындап жатышат. Жана Трамп муну өзүнүн жеңиши катары кабыл алып, аябай жыргап, мен деген дагы бир согушту токтоттум деп айтып жатат. Бирок баягы Израилдин аскер башчылары айтып атат, жок, бул Хамас куралын тапшырмайынча ишенбейбиз дейт. Хамас болсо өзү айтып атат, биз деген Трамптын планын кабыл алабыз дейт. Куралды чектүү түрдө тапшырабыз дейт. Бирок калган баягы Трамптын планынын беренелерине каршыбыз деп чыкты да. Ошон үчүн азыр айтып атышат, көбүнчө серепчилер дүйнө жүзүндөгү айтып атышат, Хамас ооба деди Трамптын планынан, бирок жок деди. Бир эле убакта ооба жана жок деди да. Ошон үчүн бул кантип бүтөр экен, эми дагы ушу бүгүн көрөлү, жана эртең көрөлү. Эртең айтабыз да, кичине карайлы кандай кадамдар болот. Эгерде кандайдыр бир согуш токтой турган болсо, жакшы болот. Негизи ошо Трамп Израилге басым жасады, токтоткула деди аба соккуларды. Израиль токтоттук деп койду. Эми токтотту же токтоткон жокпу? Кээ бир учурда Трампты токтотпой деле коюшчу эле. Азырынча токтоду деп атышат баягы серепчилер. Аны кичине дагы 1-2 күн байкап, балким 1 күн байкап айтып чыгалы анан. Ошол туугандар, ошондой. Силер кандай деп ойлойсуздар? Комментарийлерге жазгыла. Эгерде ушул бала деп Искендер Шаршеев бизди жаңы парламентке келсин, биздин үнүбүз болсун десеңиздер, менде тажрыйба чоң, мыйзамдарды жазганга, депутат болбой туруп эле баягы мыйзамдарды жазганга катышкам. Депутат болгондон кийин албетте мыйзамдарды түзмө-түз чыгарууга укук пайда болот. Аналитикалык жөндөмдөрүмдү Москвадан алгам, билимди Москвадан, ошо бизнес администрация, жана Бишкектен, ошо Бишкек гуманитардык университеттен ошо алган билимди саясаттануу боюнча азыр 42 жаштамын. Негизи ошо 21 жыл иштедим. Акыркы 10 жылдын ичинде 8 мыйзам долбоор менен алышкам да. Ошон үчүн тажрыйбам бар. Эгерде кел иштеп бер десеңиздер, анда ошо кайра видеонун артын бүткөндөн кийин ошо реквизиттер болот. Кандай төлөш керек экенин, ошо канча болсо да мүмкүнчүлүк болсо берип коюңуздар акчаны, жыйнап берген жардам бериңиздер. Анан унутпаңыздар, бул деген эгерде 300 000 жыйналып калса кайтарымдуу эмес болуп калат, жана түзмө-түз мамлекеттик бюджетке кетет да. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.